Новосибирск шаарында 20 жаштагы кыргызстандык Шерзод Акбаров Туси Ковальчук көчөсүнүн 248-дарегиндеги курулушта 13-кабаттан кулап каза болду. Бул тууралуу маалымат ВКонтакте социалдык тармагындагы Новосибирск окуясы коомдук баракчасында жарыяланды. Маркумдун үй бүлөсү курулушта коопсуздук чаралары сакталган эмес деп эсептейт. Курулуш компаниясынын өкүлдөрү ишти жаап жашырууга аракет кылууда. Прорабтар ишти жапкысы келип бизге акча сунушташууда. Кайда барсак болот деп жазган маркумдун тууганы басылманын астындагы комментарийлерге. Каза болгон жумушчунун апасы да комментарий калтырган. Аялдын айтымында үй бүлө Новосибирскке Кыргызстандан келишкен. Маркум анын тун уулу жана үй бүлөдө жалгыз багуучу болгон. Шерзод 20 жашта болчу, ал жумушчу болуп иштеген. Аял маркумду акыркы сапарга узатуудан кийин прораб жана курулуш компаниясы менен иш алып бараарын белгиледи. Вести Новосибирск басылмасынын маалыматы боюнча тергөө комитети окуянын чоо жайын иликтей баштады. Анын жыйынтыгы менен чечим чыгарылат. Видеого лайк басып жана каналыбызга жазыла элек болсоңуз, анда подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиз. Орусиянын президенти Владимир Путин КМШга мүчө мамлекеттерден атайын кызмат жетекчилери менен жолугушуу өткөрүп жатат. Видеоконференция түрүндө өтүп жаткан иш-чарага Кыргызстандын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышууда. Анда Орусиянын президенти КМШ өлкөлөрү азыр болуп көрбөгөндөй террордук коркунучка кептелгенин, согуштук тажрыйбасы бар чет элдик жалданма күчтөр КМШнын кооптуулугуна коркунуч жаратып жатканын айтты.